Үйde берекенин кетиши эмне себеп болот? Биринчиден субханалла, үйдө берекенин кетиши биринчиси жалганчылык. Калп көп айтылган үйдө береке болбойт. Бир. Экинчиси субханалла, үйдүн ичинде уруш жаңжал көп болгон болсо, экинчиси аял киши амыр болуп алган болсо, жетиштүү болот. Мисалы аял киши үйдө башчы болуп алса, жетиштүү болот кедейликке. Андан кийинки субханалла, тууганчылар үйгө конок келбей калса, туугандар менен катышпай калсаң кедейлик келет. Ошол үйдө субханалла намаз окулбаса, же намаз окулса дагы ихлас болбосо, Кур'ан кылбаса, ал үй мүрзө сыяктуу болот. Ошол үйдө береке болбойт деп айтат. Акча болушу мүмкүн, бирок береке болбойт. Береке болсо дагы акчаң көп болуп жетип атат, бирок Алла таалам субханалла бир бузук же болсо түгөт баланы берип коет. Же бир оор менен сынап салат экен. Ошондо акчаң баардыгы тең тапканыңды о жака жумшай бересиң. Мына өзү айтып коет, үй бүлөдө уруш талаш чыкса, чыкпаш үчүн эмне кылуу керек дейт. Экөө тең жым отуруш керек. Аял аялдай, эркек эркектей болуш керек. Эркек көз менен башкарыш керек, аял болсо көздү түшүнүш керек. Берген нерсесине ыраазы болуш керек, алып келген нерсеге ыраазы болуш керек эркектин. Мына ошол жерде машалла береке бар. Колуңда болгон нерсеге ыраазы бол, жокпу субханалла шүгүр айт. Мына ошондо Кудайым буйрса, жашооңдо үйүңдө береке болот.